Бул Кара Суу районундагы номер 138 Турсунзаде атындагы башталгыч мектеби. Экинчи сменге окуучулар кирүү алдында турушат. Алими Жазгүл Досонова сабакка бир канча күн келбеген окуучулардын үйүнө жөнөдү. Бул көрүнүш бул мектепте кошумча жумуш катары калыптанган. Анткени лөлү тектүү окуучуларды мектепке жиберүүдө ата-энелердин дээрлик көпчүлүгүндө ынтызарлык жок. Ошондой эле биринчи мектепке келбей калган окуучулардын үйлөрүнө барып, ата-энелер менен иш алып барабыз. Бул мектепке келбей калган окуучулардын көп себеби ата-энелери атасы жумушка кетип, апалары тилемчиликке кетип калат. Ошол учурда булар көп балалуу болгондуктан кичинекей балдарын ушул мектеп жашындагы балдарга таштап кетишет да. Кичинекей балдарды карашат. Үйлөрүнө барсак ата-энеси үйдө жок. Алар кичинекей балдарды карап отурган болот. Ушундай жагдайларда мектепке баланы алып келүү кыйын да бизге. Сабакка окуучуларды тартуу өзүнчө машакат. Сабакка балдардын катышпай калганын ата-энелер ар кандай себептер менен түшүндүрүшөт экен. Мисалы мындай аларындай ата-энелерди жиберейин, сабакка жиберейин деген демилгелер жокпу? Ар кандай шылтоолорду айтышат. Сабакка үйлөрүнө барса ооруп калды же бут кийими жок, же ак көйнөгү жок, кийимин жууп койдум дегенден шылтоолорду айтып жөнөтпөй коюшат. Бирок мектепке деле мындай ээрчитип келгендер болобу? Мектепке ээрчитип келген учурлар болот. Анан биз мектеп жашында мектеп окуучуларынын коопсуздугун ойлоп, жана кичинекей таштап кеткен баланын коопсуздугун ойлоп, мектеп окуучуларын мектепке алып келгенге бир аз кыйналабыз да. Тазагүл Сайдаматова окуучуларга кезектеги сабагын өтүп баштады. Окуучуларды окуу куралдары менен камсыз кылганды мындай кой, аларга дептер, калемсап берүүгө аргасыз. Башында ушул мектепке бөлүнүп, окуучуларды көрүп аябай таң калганын айтат. Андан бери арадан 8 жыл өтүптүр. Биринчи келгенде башка жака барып иштесем андай деген ойлор болгон жок. Чындыгын айтсам, биринчи кайсыл жерге келип иштесең, ошол жерге ыкташып калат экенсиң. Анан көнүп да калат экенсиң. Бул балдарды биринчи тарткан аябай кыйналгам. Азыр мындай карап, мына 8 жылдан бери мына стаж топтоп, балдар менен иштегенди үйрөнүп, буларды өз баламдай эле көрүп калдым. Өз баламдай эле жакшы көрүп, окута баштадым. Азыр менде ой жок, мындай башка мектепке барып иштеп, мындай кылам деген ойлор жок. Себеби бар жерде бирдей окуучулар. Билим уясында тарбия берген мугалимдер лөлү тектүү деп аталган окуучулардын өзгөчөлүктөрү бар экенин айтат. Алардын эске тутуулары мыкты. Жетишинче алып берет. Себеби буларда бизге окшой эле иш жок да. İşteyin dese iş yok, ata-энелердин iş yok, atalarının iş yok. Anın şu kıyla aksaşat, bunların alıp ver desem yiyecek, depterini alıp veren kitebine karacatım çok. Bala bağam, andan bundan deşir. Alıp veren, kolu uygun alıp veren. Ana kalganların özü yardımlaşa, defteri, uşkaları Мектеп жетекчилиги да окуучулардын социалдык жактан толук жетишпегендерин эске алып, кийинки муундун билимдүү болушуна аракеттерди көрүп жатканын айтышууда. Ал үчүн билим берүү мекемесинде биргеликте иш алып барышат. Кызы же баласы бар эмелер сабакка жөнөтпөй калган учурлар болуп калат. Кээде ошо баягы кичинекей укасын жетелеп деле келип калат. Анан биз ондойлорго туура эмес мамиле жасабайбыз. Биз ошол майли деп эле кошо алып эме кылып коебуз. Анан не дейбиз анан? Биз ол билим беришибиз керек да, биздин максатыбыз. Бул Ош облусундагы аз сандуу улуттун балдары билим алган мектептердин бири. Райондук билим берүү тармагында башка мектептерге салыштырмалуу көбүрөөк көңүл бурулуп жатканын айтышат. Биз райондук билим берүү бөлүмү акыркы мезгилде ушул Турсунзада мектебине да аз сандагы улуттун өкүлдөрү окуп жаткан окуучуларга, анан мугалимдерине көңүл бурдук. Аларга биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн, райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамоталары менен, профсоюз аркылуу сыйлыктар менен белгилеп сыйлап турабыз. Октябрь айынын алгачкы жумасында өлкөдө мугалимдердин майрамы. Адаттагыдай эле Турсунзада мектебинде да окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программалар тартууланып, майрам белгиленүүдө.